сіздердің үлгілі бола тұрған көкбөрін үлгісіңер да сіздер аты айтып тұрғанда жолаушылар болуш керек болуп жатса азыр эми Мурас командасына азыр бир аз мүмкүнчүлүк бердик. Норус турниринде ынтымак менен достук биринчи, экинчи орунду алган. Ошондуктан 9-май турнирине достук менен ынтымак командасы эки подгруппага бөлүнөт. Азыр болсо чучурлактын өткөрүү тартиби азыр жанагындай эле кылабыз. Бир А группасын бир эмеге салабыз. Б группасын аралаштырып туруп бир эмеге салабыз да аралаштырып туруп анан эки матка биринчи келип тандайсыңар да. Анан кимиңер түшүп калсаңар, кандай болуп түшсөңөр, анан ошол боюнча А1 менен А2 ойнойт, Б1 менен Б2 ойнойт деп тең оюндардын тартибичи. Ошол дагы суроолор барбы чучугулак боюнча дагы? Жокпу, баштай берелби? Келиңиздер, уруксат берсеңиздер мынакей. Бул жерде баары тең Достар, эки подгруппа. А жана Б подгруппалар. Бияка А группасын салар эле. Баары көзөмөлдө. Сол эми мүмкүн акырын аралаштырыла дагы, акырын прямой эфирде биякта көргөзүп турасыздар дагы. Аралаштырып салгыла. Муну да аралаштырып салгыла. Айландырып эле биягы. Иә. Келді, ынтымақ. Башталганда, Ынтымақ командасы тизме менен. Биринчи орунда алган Норус турнирин жеңүүчүсү ынтымактан баштайбыз. Ынтымак командасын айтат достор. Бисмилла. Бұл бәқа сала өрейін, Өкөн ар жакка салат Командасын Б тайпасынан бәқа салып қойып Б тайпасынан орун алды. Демек Б3 болуп чыгды. Достук. Достук командасы. Ындаксың, болас. Бассан? Бас эле ой. А3 достор. А тайпасында 3-чү катарда жайгашты достук командасы. Демек экөө тең 3-тө ойнойт экен. 3-чү оюнду ойнойт экен ошондо. Биринчи эмес, экинчи оюн болуп калат. Тизме менен кетер. Сарыжан. Сарыжан командасы. А2 достор. Сарыжан командасы А тайпасында жайгашты. Мурас командасы. Мурас командасы Игилик группасында. Игилик командасы. Мурас Б2. Игилик командасы А1. Мынакей А тайпасында Игилик Сарыжан достук командалары. Эми Б тайпасынын Намыс командасынын өкүлү. А1. Б1 достор. Ошентип Намыс командасы Б тайпасынан орун алды.
Эртең жогорку лига Ийгилик менен Сарыөзөн биринчи оюн. Б тайпасынан Намыс менен Мурас ойнойт. Эртең биринчи түштөн кийин биринчи азыр биринчи лигалардын эртең саат 9-та биринчи лигалардын ойыны башталат. Андан кийин орто жеринен бир 9-май турниринин ачылышын жасап алабыз. Командалар бардыгыңыздар келишиңиздер керек. Андан кийин жогорку лиганын оюндарын өтө беребиз. Утулган командалар Ийгилик менен Сарыөзөн утулган Достук менен ойнойт. Намыс менен Мурастын утулганы Ынтымак менен ойнойт. 5 ойын. Так, эртең 3-ү 5 ойнойт буюрса. Биз алдырып Бир күндөн, биринчи лиганын оюну бүткөндөн кийин. Рамис эртең парад болобу, болбойбу ошондо? Эртең ачылыш азем болот. Парад Болот. Эртең ачылыш азем болот. Аны азыр жетекчилер менен такташып туруп, азыр сайтка жарыялайбыз. Кайсы убакытта эме болорун азыр аккаунттардан көрүп турсаңыздар болот. Суроо барбы? Жок. Анда келиңиздер, улуңуздар, бата берип коюңуздар. Оюндарыбыз жакшы өткөнсүн, турнирибиз. Акча кеңиги болсун, баарыңарга ийгилик, ошо кыргыз эли сөнүгө сүйлөп, колдоору менен эле жалаңгы жакшылыктар үстүндө жүргөн жигиттерден бiri. Баарыңарга ийгилик. Мына достор, ошентип жогорку лиганын чүчү кулагы ушундайча тартылды. Дагы бир кайталап өтөбүз достор. А тайпасында Ийгилик, Сарыөзөн, Достук командалары, ал эми Б тайпасында Намыс, Мурас жана Ынтымак командалары орун алды. Кудай буйруса, эртең 3-май жогорку лиганын жана биринчи лиганын алгачкы оюндары башталат. Биринчи 9-да биринчи лиганын оюндары 4 оюну болот. Андан кийин ачылуу аземинен кийин жогорку лиганын 2 оюну болот. Андан сырткары ошон менен экинчи оюндар 5-май күнү ушундай бир күндөн эс алдырып ойнотот экен ошондо жогорку лиганы. 5-май күнү А тайпасында Ийгилик менен Сарыөзөн командасынын жеңилген Достук командасы менен ойнойт. Ал эми Б тайпасында болсо Намыс менен Мурас командасынын утулган командасы Ынтымак командасы менен беттешет. Ошол достор, мынакей баары документтер баары кабыл алынды, печать басылды. Мындан кийин эч кандай өзгөрүү болбойт. Ушул каттоодо боюнча 9-май турнири старт алат. Суроо жокпу балдар? Мага суроо жокпу? Тамаша. Кеттик достор. Анда ошол бул жерде мен интервью алайын деген кишилер чыгып кетти окшойт. Балким азыр алдыман чыгып калса калардым. Мясо вообще, баранина. Баары кетип үлгүргөн экен бардыгы. Не дейбиз? Анда ийгилик бардык командаларга. Балким биякта сыртта болуп калса, интервью алып коебуз. Сыртта дагы эч ким калбаптыр, баары тарап кеттир. Баарыңыздарга кызык болду болуш керек. Крес болобу жок? Жок, крес болбойт достор, крес болбойт. Мурункудай эле. Былтыркы болуп өткөндөй эле баары ошондой эле калыптыр кайрадан. 15 атта болбойт. Мурун кандай болсо ошондой эле. А тайпасынын утуп чыкканы, финалдык беттешке Б тайпасынын утуп чыкканы менен чыгат. Макул жигиттер, анда көрдүстөр. Лайктан басып, комментарий калтырып, колдоп кеткиле. Буйруса бүгүн дагы бери 3-4 жарым финалисттердин, экинчи лиганын жарым финалисттери менен жакшы видеолорду тарттык. Азыр бир аз тамактанып алып туруп, YouTube'га киргизип баштайбыз. Кудай буйруса, жаңылыктар, интервьюлар, өзгөчө салымдар дейбизби, иши кылса. Колдон келишинче кызмат кылып беребиз. Салам, Москвадан салам. Дагы деле биздин Москвадагы, Россиядагы мекендештерибиз өтө активный го.
Барыңыздарга ассаламу алейкум жигиттер. Аманчылыкта жолугалы анда.